Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала барлык тыйгандарга берекесин берген болсун. Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, мына Кулпунайдын массасы бышып жаткан убак. Бүгүн Кулпунайдын Мурана жана ошондой эле Мантарей деген сортун терип жатабыз, туугандар. Аллах Таала барлык тыйгандарга берекесин берсин, туугандар. Ногул Мантарей деген сорт. Карасаңыздар, тогологураак. Берки Мурана учту куйрак го, бул тогологураак. Анан жакшы бышкана, даамы таптаттуу болуп калат экен да. Бир карта айдаганбыз. Туугандар, бул Мурана. Клубника в шоколаде кылса өтө сонун болчудай. Кыргызчасы кандай болуп калат ошондо? Шоколаддаштырылган кулпунайбы же шоколаддагы кулпунайбы же шоколадка оролгон кулпунайбы? Турасы кандай болот негизи? Эгерде билгендер болсо комментарийге жазып кетсеңиздер. Кыскасы, ким клубника в шоколаде жазай тургандар болсо, мына бир өңчөй, бир размердеги кулпунайлар аябай көп да. Анан бул Мурана катуураак болот экен. Буйрутма берсеңиздер болот, иншалла. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, кимге Мантарейдин да көчөттөрү керек болгон болсо, алдын ала буйрутма берсеңиздер болот. Мантарей өтө бул дагы өңү да башкачараак, даамы дагы кичине башкалардан айырмаланып турат экен. Көчөтүнө буйрутма берсеңиздер болот. Кулпунайдын өзүнө да буйрутма берсеңиздер болот. Кыскасы, альхамдулилля, кулпунайлар жакшы чыгып жаткан убак. Аллах Таала баардык тыйгандарга берекесин берсин. Ассаламу алейкум. Туугандар, бүгүн биз Кулпунайдын Альба деген сортун терип жатабыз. Альхамдулилля, өзүңүздөр көрүп тургандай, кулпунайлар өтө сонун чыгып жатат. Алмадай болуп. Бул кулпунайлар базардагы эң алдыңкы кулпунайлардан. Чакасы 1,5 миң сомдон сатып жатабыз, туугандар. Кимге керек болгон болсо буйрутма берсеңиздер болот. Азыр иншалла бири жеп көрмөкчүбүз. Бисмилла. Туугандар, айта кетчү нерсе, кимге КС сортторунун көчөттөрү керек болгон болсо, бизге буйрутма берсеңиздер болот. Бизде Альба, Азия, Кебот жана ошондой эле Мицинова деген сорттор бар. Иншаллах сиздерге өтө сонун кылып көчөттөрдү сапаттуу кылып чыгарып бермекчибиз. Караңыздар, туугандар. Өтө сонун. Мына көргөндө көз кубанат да. Аллах Таала баардыгыбызга берекесин берсин. Тойбойсуң го тимеле. Туугандар, бүгүн биз Кулпунайдын Азия жана ошондой эле Кебот деген сортун терип жатабыз. Ушул эки кулпунай тууралуу кыскача маалыматтарды бермекчимин. Экөө тең КС сорттордон, туугандар, Азия сортун дыйкандар жакшы билет. Мунун даамы өтө даамдуу жана ошондой эле түшүмдүүлүгү жакшы караса көп берерин. Туугандар, бул Кебот деген сорт. Дүйнөдөгү 5 эң даамдуу кулпунайлардын бирине кирет. Мунун жакшысы өтө катуу, чыдамдуу. Анан мунун Азияга салыштырмалуу өзүнүн башкача бир ароматы бар. Жеген адам бул кулпунайды жегиси келе берет. Кээ бир туугандар айтып жатпайбы? Бул кулпунайлар чоң болгон менен, кебетеси жакшы көрүнгөн менен даамы супсак деп. Ошол бир туугандарга ушул эки кулпунайды сунуштайт элем. Азия жана ошондой эле Кеботту. Эгерде ушул эки кулпунайды жесеңиздер, иншаллах, чоң болгон менен, далдайганы менен даамы жок деген сөздөрүңүздөрдөн кайтасыздар, иншалла. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, ушул эки кулпунайдын көчөттөрү кимге керек болгон болсо, бизге алдын ала буйрутма берсеңиздер болот. Июлдун башында жана ошондой эле августтун башында экиге бөлүп ушул кулпунайлардын көчөттөрүн буйрутма берсеңиздер чыгарып беребиз. Былтыр ушул Кеботко талаптар аябай көп болгон, бирок биз баардык кардарларга ушул көчөтүн чыгарып бере албай алганбыз көпчүлүгүнө. Быйыл иншаллах көп количествода ушул кулпунайлардын көчөттөрүн чыгарганга бизде мүмкүнчүлүк бар.
болгону алдын ала буйрутма берсеңиздер болот. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, Азия Кебот, Альба Мицинова жана ошондой эле Африка деген КЗ сортторунун көчөттөрүн биз сиздерге сапаттуу, мыкты кылып чыгарып бермекчибиз. Ошондуктан алдын ала бизге кайрылсаңыздар болот. Эми караңыздар. Кеботтун чоңдугун. Бул катуу чыдамдуу да болот. Азияга салыштырмалуу. Эми Азияны караңыздар, туугандар. Демели алмадай. Жеп көрөлү, бирден. Бисмилла. Бул Азия сорту өтө даамдуу, туугандар. Баягы көпчүлүк айтып атпайбы? Силер жөн эле таттуу дей берет экенсиңер депчи. Чындыгында даамдуу. Кеботту жеп көрөбүз. Туугандар. Мунун чындыгында өзүнүн ароматы бар, туугандар. Былтыр бизге ушул кеботту масса берип турган убагында көлдүк бир туугандар келип жеп көрүп, биз канча жылдан бери клубника менен иштейбиз, бирок ушундай даамдуу кулпунай бар экенин билбейт экенбиз деп таң калышканда. Өтө даамдуу, бир өзүнүн ароматы бар. Мына туугандар. Ушул кулпунайлардын көчөттөрүн алдын ала буйрутма берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум.